Парламент радиосу өз уктурууларын улантып, күндүн тартибинде программасын сунуштайт. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын курамы жаңы өкүлдөр менен толукталды. Тактай келгенде Альянс фракциясынан Жогорку Кеңешке депутат болуп келген Элдар Абакиров парламент радиосунун угармандары менен жолугушууга келди. Салтанаттуу түрдө ант берүү менен депутаттык ишмердүүлүгүңүздүн башталышы менен куттуктайлы. Эми буга чейин деле парламент үчүн чоочун киши эмес болчусуз, өкмөттүн курамында мыйзамдарды коргоп жүрчүсүз дегендей. Эми бүгүн депутат болуп келүү менен сиздин көз карашыңызда өзгөрүүлөр кандай болот? Ооба, биз 3 жылдан ашык экономика министринин орун басары болуп иштеп, парламентте көп жүрдүк. Эртеден кечке чейин жүргөн күндөр болду. Ошо экономика тараптан түрлүү мыйзамдарды коргоп, жылдырып. Эми бүгүнкү күндө биз эл өкүлүбүз. Эң алдыда тура турган нерсе албетте бул элдин кызыкчылыгы. Элдин кызыкчылыгы, өлкөнүн кызыкчылыгы. Биз иштей турган тармактар ошол эле экономика тармак. Эми экономика тармак бул чоң тармак болгондуктан мунун ичинен пенсиялык реформаны сунуштайын деген пландарыбыз бар. Салык кодекске бир топ сунуштарыбыз бар. Кыргызстандын товарын экспорттоо үчүн да сунуштарыбыз бар. Анан инвестициялык долбоорлор дегенде бул курулуш тармагы болот, энергетика тармагы болот. Ошонун баарына да бир топ сунуштарыбыз бар. Ошолорду четинен ишке ашырабыз. Эң негизгиси Кыргызстанга бир бекем, жакшы бир келечек түптөп бериш керек. Ошол негизги максат ошол. Эми депутат катары албетте жеңилирээк, анткени сен өзүбүздүн партиябыз бар, Альянс партиясы. Башка мамилебиз жакшы болгон депутаттар менен, идеялаштар менен бир жакшы мыйзамдарды жылдырганга дагы мүмкүнчүлүк болот деген ойдобуз да. Анан өкмөт менен албетте иштешебиз. Жакшы сунуштарын колдойбуз, жардам беребиз. Туура эмес сунуштар болсо, албетте айтабыз, ал туура эмес сунуштар болбойт деп. Анан депутат деле, өкмөт деле, бийлик деле акыры ар бир Кыргызстанда жарандын кызыкчылыгы үчүн иштейт. Эң негизгиси ошол биз үчүн. Сиз үчүн аткаруучу болгон жакшыбы же буйрук берүүчү болгон жакшыбы? Эми депутаттарды буйрук берүүчү деп айтыш кыйын го, бул болгону ошол оюндун эрежелерин бекитүүчү органда, мыйзамдарды бекитүүчү орган. Буйрукту бул аткаруучу бийлик өзү бири-бирине берет. Андай айткан жогорудагылар төмөнкүлөргө берет. Биз ошол процесске сунуштарды беребиз, көзөмөлдөйбүз. Туура эмес нерсе бир кайсы бир адамга, жаранга зыян тийип атса, же бир коррупция болуп атса, биз ошого каршы чыгып токтотушубуз керек. Кайсы бир мүмкүн мыйзамда бир туура эмес жазылган нерселер бар. Бирок мен эң негизги сунуштарым мындай: Кыргызстанды алдыга сүйрөөгө бир сунуштар болот. Демек, протоколдук тапшырмалардын дагы мааниси артат деп турасызбы? Албетте, эми мыйзамды өзгөртө алабыз деген сөз оюндун эрежелерин өзгөртө алабыз. Эгер бул мыйзамсыз бир иштер болуп атса, аны деле айтабыз. Аны эл кандай кылабыз? Кандай болсо дагы ошол Кыргызстанды өнүктүргөнгө, ар бир адамдын Кыргызстанда жарандын кызыкчылыктан коргош үчүн иштейбиз. Рахмат, анда мындан аркы ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Урматтуу радиогочулар, өзүңүздөр уккандай бүгүн Жогорку Кеңеште салтанаттуу түрдө депутаттык ишмердүүлүгүн баштоо үчүн ант берген Элдар Абакиров Альянс фракциясынан Жогорку Кеңеш депутаттарынын катарын толуктады. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат.